Төлөмүш Океев атындагы Улуттук кыргыз фильм киностудиясы 1942-жылдары башка ат менен түзүлүп, 1961-жылы азыркы атын алган. Кыргыз фильм киностудиясы көптөгөн кинолорду тартып, талыкпаган эмгек менен, кыйынчылык менен элге тартуулашкан. Өзгөчө Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары экрандаштырылып, эң алгачкы режиссерлор карьерасын дал ушул жазуучунун чыгармасын тасмага түшүрүүдөн башташкан. Алардын катарында Лариса Шипетко, биринчи мугалимди тарткан Андрей Кончаловский сап башында турушкан. 1983-жылы режиссер Болот Шамшиевдин Волчья яма көркөм тасмасы мына ушул музыкалык кутуча менен кошо тартылган. Ошол кинодон көрсөңүздөр дагы мына ушул музыканы эстейсиздер болуш керек. Аны эмесе азыр иштетип көрөйүн, азыркы күнгө чейин иштейт экен. Ал кездеги тарткан камералар, топтоштурган үстөл, кээ бир реквизиттер атайын музейге сакталган. Музей 2001-жылы кыргыз киносунун 60 жылдыгына арналып түзүлгөн. Тасмага тартылган кинонун доору башталган мына дал ушундай тасмага тартылышы. Илгеркиден баштап 35 мм да тууралыгы. Анан эң эле башталганда үнү жок болчу, немое кино деп койчу. Чаплин деген улуу бир гениальный актер бар болчу. Анан бара-бара үн пайда болгон. Звуковое кино началось, бирок ошондо деле тасмага тартылышы. Мына тасманы курай турган стол деп коет, монтажный стол. Тасманы тартып бүткөндөн кийин ушуну мындай тартып, мындай өтөт. Мына экрандан өтүп, мына экрандан сүрөтү чыгып турчу. Ошого карата анан кийин кесип, курап, абдан майда бир татаал көп убакытты талап кылган жумуш болчу да, процесс. Бир кинону тартуу үчүн канча убакыт кетчү эле ошол убакта? Ошол убакта эң кеминде 1 жыл да, эң кеминде 1 жыл. А мүмкүн 2 жыл. Себеби мына тасмага тартып, анан пленканы проявить этиш керек. Анан брагы барбы, жокпу, кайра тартабы, абдан бир татаал нерсе да. Ал эми бул камералардын салмагы бери дегенде 300 килограммга жакын болгон экен. Алардын оордугу жана чоңдугу жумушун сүйгөндөр үчүн оорчулугун деле тийгизген эмес. Бул камера ошол учурда болгону 10 мүнөткө гана тарта алчу экен. 10 мүнөттөн соң жумуш токтоп калбасы үчүн мындай камерадан дагы бир нечесин алып барышып тартышканын айтышат. Мына пульттар ушундай дагы 5-6 турчу. Бул үндөөчү пульт да. Мына үн жазыла турган пульттарда. Мына тон ателье деп турат. Как раз ушунун ичинде үндөрдү жазуучу эмелер да. Ошол немелерин деңгээлин эметет, характеристикаларын тууралай турган мына эмелер экен. Бул ушу өткөн кылымдын 60-70, 80-жылдардагы эме да. Даже 90-жылдар ушундайлар менен иштечү да. Мына 3 объективи бар. Эметип, мындай чимирилтип, любой объективин эметет, тарта берсең болот да. Мына бу жерге пленканы дүрмөттөлөт, тасма ушул жерге. Анан кийин бу жерге аккумулятор. Бул уже ушундайлар менен иштөөчү. Бүт кинохрониканы ушундайга тартчу. Бирок чоң кинолорду тарта турган камера бу жерде жок экен. Ал Арифлекс деген чоң, где-то салмагы 300 килодай чоң камера болчу. Кинону биз оператордун көз карашы менен көрө алабыз. Мына ошол камераны сүйгөн эң алгачкы оператор Марлес Туратбеков болгон. Ал биринчи жолу Караш фильмин тарткан. 60-70 жылдары кыргыз фильминин сап башында кыргыз киносунун алыптары Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев өңдүү режиссерлор мыкты кинолорду тартып, кыргыз киносунун түптөлүшүнө салым кошкан. Мына ушул камералар менен Кожо жаш, Кызыл алма, Ак кеме, Караш жана башка көптөгөн кинолор тартылган. Бул болсо тарыхый реквизиттер. Мына тарыхый темага тартылган кинодо сюжетке байланыштуу ушундайлар керек болуп калат да. Ошон үчүн ушу 3-4 киного тартылган эме. Боз үйдүн бурчу, мына эмекен кылыч, кийимдер, ошо бүт колдонулган. Менин оюмча Кожо жашта да колдонулган булар. Анан эме дагы кайсы, мүмкүн Ак кемеде, мүмкүн эме Трудная переправа деген кино болчу. Ошого бүт тарыхый кинолорго любойуна колдонула берген да. Анан мунулар ушу менин оюмча Мелис Убукеевдин Манас жөнүндөгү Айкөл Манас деген киносунда эметилген. Атайын бир киного жазылса, анан кийин биздин складда кала берет. Анан керек болгондо
колдонула берет. Кино адамдарга кандайдыр бир маанилүү улуу ойду жеткирип, жан дүйнөсүнө дем берип, маанайын көтөрүп же терең ойго чөмүлтөт. Боору эзилгенче гүлдүрүп же шолоктото ыйлата турган күчкө эгедир. Аны жарата билген кино адамдарына ыраазычылык айтабыз. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы.